Эркин Токойдун карчкырындай болуп жүрүшкөн, эмандай болбойт. Эмне үчүн бандиттер бай жашаш керек дагы, жөнөкөй пешенетери менен жүргөн адам кедей жашашат. Шакалдарды бирден терип туруп тырс деп атып атат го. Кудда ошондой кылабыз. Эл чындыкты билсин. Бакиевтердин тобу акырындык менен жашыруун чогулуп жатат. Коркок кекчил бийлик ал эми Бакиевтердин тобу дээрлик чогулуп калды. Элмирза Сатыбалдиев Курманбек Бакиевдин экс башкы прокурору. Анын тушунда Медет Садыркулов өрттөлүп, журналисттер Алишер Саипов, Геннадий Павлик өлтүрүлүп, ит аткандай көмүлгөн. Жолдун чети Шаботаев менен баласы Жусупжан Жээнбеков баласын бала бакчага алып баргандан кийин каза болушту. Анан бир да иштин бетин ачкан жок. Эми Элмирза мыйзам чыгаруучу органга депутат болуп калды. Кандай адилет жана өлкөнүн прогрессивдүү өнүгүүсү тууралуу сөз кыла алабызбы же кыялдансак болобу? Саясий куугунтуктар күч алууда деп жазды Ирина Карамушкина социалдык тармактагы баракчасына. Эл чындыкты билсин. Эльвира Сурабалдиева атамдын ишин улантуу үчүн депутаттыкка аттанам. Экс-депутат Эльвира Сурабалдиева Бишкектин 1-май шайлоо округунан шайлоого аттана турганын Маралга радиосуна берген маегинде билдирди. Эльвира айым парламенттик айымдардын саны 15тен ашпайт деп айтып калышты. Мен үчүн бул абдан өкүнүчтүү. Жада калса кээ бир коллегаларым бир мандаттуу округтан аялдар өтпөйт. Канчалык акылдуу болсоң да, патриот болсоң да эптеп шың кийген эркек болсо сени утуп кетет дешкен. Мен үчүн бул аябай намысына турган нерсе болду. Эмне үчүн биз кыйын убакта иштей алат экенбиз да бийлик бөлүштүрө келгенде айымдарды четтетип коюшат. Ошон үчүн айымдардын намысын коргоо жана атамдын ишин улантуу үчүн шайлоого аттанууну чечтим деп айткан. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Добуштардын 99% сыналды. Кайсы партиялар өтөт? 4-декабрь саат 9:00 карай БШКга 2490 шайлоо участкаларынан саналып өткөн добуштардын жыйынтыгы серверге киргизилди. Дагы 4 участкадан келе элек. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Ага ылайык 28 ноябрда парламенттик шайлоодо берилген добуштардын 99,84% кол менен саналды. Бул маалыматтарга ылайык партиялык шайлоо системасы менен Ата журт Кыргызстан партиясы 17,11%, Ишеним 13,46%, Ынтымак 10,86%, Альянс 8,21%, Бүтүн Кыргызстан 6,99%, Иман Нуру 6,9% добушка ээ. Мыйзам боюнча добуш берип бүткөндөн кийин 20 күндүн ичинде шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланат. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Бири-бирине коёндой окшош ушул катындарды укук коргоочу деп атайын бирөө дайындаганбы же булар Отунбаевага окшогон самозванкаларбы? Келгел десе назы келет, келбе десе өзү келет болушуп, укугу тепселенген адамдарга жардам керек болгондо жерге сиңгендей жок болуп кетишет. Ал эми чыныгы кылмышкерлердин эл душмандарынын укуктарын эч ким сурабаса деле канаттарына калкалап коргоп жатканын көрөсүң. Абдрасулова менен Исмаилова болсо бир жылдары ООНдун конференциясында сепаратист Кадыржан Батыровдун жанында болгондо да жармашып олтуруп алышканын эсибизде. Батыров деген канча кыргыздын канын төгүп качып кеткен, издөөдө жүргөн кылмышкер экенине карабай аны менен жыттыгышып табышып алгандарын эмне бересиң? Токтойм Үмүталиева деген кылыксыз катын 15 жыл өлкөнү корутуп качып кеткен. Акаев өлкөгө келгенде апасын базардан күткөндөй баладай болуп, өзүн Акаевка таштап жибергенин ойлогон сайын күлкүң келет тоо кылды. Ал эми Абдрасулова менен Исмаилова экөөнүн болсо камакта Амыккач Азимжан Аскаров өлүп, тияк жакка жүзүм тергени кетип аран кутулду окшойт. Анчадан бери дымы чыкпай жок болуп калгандай болушту эле булар. Эми Текебаевди бирөө өлтүрүп салгандай дуу көтөрүп, Ошурахунова басы чыгыптыр. Текебаев бул батышчылардын атасы, Отунбаев апасы эмеспи? Ошон үчүн тирилип чыга калышты. Тим эле жоо чаап келгендей. Президенти үстүрмөдө азап тартып жатканда ушул катындардын бири да үн катып койшкан эмес. Булардын миссиясы алар өлгөнчө демократия деген сөзгө жамынып алышып, батыштын идеологиясын жаштарга сиңирип, бузукулук кылышып, тынчтыкты бузушуп, Кыргызстандын өнүгүүсүнө тоскоолдук кылып туруу. Керек болсо жок болуп кетүү коркунучун жаратуу. Ошондуктан бул шүмшүктөр жоголмоюн, Кыргызстанда тынчтык болбойт, өнүгүү болбойт. Адамдардын аң сезимин, көз карашын, психологиясын уурдашат. Булар коронавирустун коррупционер уруулардан да коркунучтуу адамдар. Итин уруп чыкканга үндү, келинин жүгүрүп чыкканга көрктүү болсун дегендей, укук коргоочулардын билимин тышкары бир аз товарный видеода болуш керек да. Эмнеси болсо да чет мамлекеттерге барышат, ушуларды көрүшүп кыргыз атпайды элестетишет. Туурабы деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Текебаев элден өзгөчөбү, хандын кызыбы же бир жерин алтын жалатылганбы? Бир муштум жеп калса эле элдин баарын соттоп бер дегидей. Алдыңа келсе атаңдын кунун күч дегидей өзү го. Текебаевден кечирим сураштын кереги жок эле. Балдар өтө туура эмес иш кылышыптыр. Кечирим сурап койсо баары соттолсун деп текчеге чыгып алганынчы мунун. Өзү жалпы кыргыз элинен качан кечирим сурайт? Ал жерге чыккандар өздөрүнүн конституциялык укуктарын коргоп чыгышкан дейт. 2010-жылы көргөнбүз жугунтукулар кантип өздөрүнүн конституциялык укуктарын коргогонун. Бир сонун иштеп жаткан Бакиевди кетиришип, топтогон уруулардын бандасы келген бийликке.
Бизде өзүбүз тандап шайлаган президентибизди азыркы бийликтер коргоп алганга укугубуз бар. 2010-жылы сүткө суз күйгөн айранды үйлөп ичип калганбыз. Ошон үчүн бийликке каршы чыккан бузулукчуларга антикүч болуп чыгып, күч келгенде Текебаев, Момбеков, Сурабалдиева, Токтогазиевдер окшотуп бир аз эсине келтирип да коебуз. Текебаевдин былык политикасын билип эле турабыз. Булар элди алаксытып бийликти басып алгысы келип жүрүшөт. Мадумаров өткөндө Москвага Эмил Бекиевден кабар алганы барып келди десеңер терең жаңылышасыңар. Булардын бир билгени бар. Так что Текебаевден кечирим сурап олтурбай сак болушубуз керек. Бала 7 жашка чыкканча жерден келтекчейт, аксакал бузук болсо 70ке чыкканда элден келтекчейт. Туура эле болгон, тескерисинче аз болуп калды. Батырдык кылсаң сүрө кыл, атың алыска кеткендей кыл. Ошончо болгондон кийин сүйлөй албаган абалга жеткирип коюш керек эле. Ансыз деле 30 жылдан бери ушулардын сүйлөгөнүн угабыз деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Бекборбиев азыркы бийлик колунан келишинче шайлоону таза өткөргөнгө аракетин жасады, көрүп турдук. Ырчы Бекборбиев болуп өткөн шайлоого өзүнүн пикирин билдирди. Эртең кайра шайлоо болсо деле жыйынтыгы дал ушундай болот. Элибиз дагы деле кара курсактын тууган жердешчиликтин деңгээлинен көтөрөлө элек экен. Жарымынан көп эртеңкиге ишенбейт. Кайдыгер шайлоого сүйлөсөң да басып келбейт. Мен шайлоого талапкер болуп катышкан адам катары өз оюмду айтып коюуну туура көрдүм. Шайлоо кандай өттү? Эл акыры мүнөттөргө чейин баары бир акча бересиңер да деген тариздөкү көрүп күтүп олтурду. Мен бере алган жокмун. Кээ бир талапкерлер агитатор деген атка жамыны берип жатып, сен дагы ошентиң дешти. Андай кылыңа да каражатым жок эле. Көнгөн адат калабы демекчи. Кээ бир админ ресурс өкүлдөрү тымызын иштеп тиги же бул талапкерлердин камчысын чаап атат дегендерди угуп аттык. Бирок далилдүү шайлоо бүткөн соң гана жыйынтыктан билип отурабыз. Бирок достор, акыйкатта мурдагыдай башаламан акча таратуу, мугалим, врачтарды тизме котортуп алдына салып иштеткендер болгон жок. Бул шайлоону ушул жеңиштери менен эстеп каларыбызга шек жок. Бир кадам алдыга болсо да жылдык. Мен өзүм ойдогудай добуша албай калдым. Адам өзүнүн салмагын ушинтип кээде билип жүрүш керек. Жигит буга сынып калбай, тескерисинче чир алыш керек деп түшүнөм. Демек коомго мендей адамдар анча деле зарыл эмес. Кандай адамдар керек экени шайлоонун жыйынтыгы көрсөттү. Мен шайлоонун эртеси 2 доско акча таркатууну тыйып, админ ресурсту толугу менен тыя албадыңар деп пост жаздым эле. Бирок ал жазганымды кээ бир саясий күчтөр өз кызыкчылыгына колдонуп айгай салып баратканын алып салдым. Анткени мен төңкөрүш башаламандыкка каршымын. Азыркы бийлик колунан келишинче таза өткөргөнгө аракетин жасады. Көрүп турдук, Кудай күбө, мен дагы оппозиционер болуп кетмекмин. Эгерде азыр бийликте турган жигиттерден башка эл үчүн башка вариантты көрүп турсам. Жеке пикиримде андайлар жок, бирок буларды аңтара чабабыз деп аткандар кыргызга пайдасына зыяны көп болгонун баарыбыз билебиз. Андыктан мен өзүмдүн амбицияларымды тизгиндеп, тескерисинче азыркы бийликти колдоп туруу жаран катары милдетим деп билем. Кумтөрдү элге алып берген адамдарды жамандап, кумтөрдүн акчаларын 30 жыл жеген адамдарды колдой албайм деп Instagram баракчасына жазды. Булак аргумент кейчи. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер.